Öte manuel болгондуктан мен сунуштууларымды угуп, маалыматты алалы. Эми айыл чарба министрлигинде эгерде министрлер алмашып аткан болсо, жаңы дайындоо болгондон кийин да сүйлөшөбүз. Так, Бишкек шаарынын ким бар бизде? Бишкек шаарынын мэринин орун басары Кадыров Азамат. Рахмат. Так, анда мындай кылсак, урматтуу депутаттар, ушу Сокулук районунун боюнча угалы маалыматты, Аламдын району боюнча угалы, андан кийин Бишкек шаары боюнча. Кыска маалымат берсеңиздер. Саламатсыздар, ушул жерин айтып берейинби, чыгайынбы? Себеби эң көп маселе азыр Сокулук районунда. Саламатсыздарбы, урматтуу Улукбек Сулупкарович, урматтуу депутаттар, урматтуу жыйын катчылары. Жогоруда айтылган маселе боюнча Сокулук районунда жер мунапысын берүү 2022 жылдын 10 июнунда жарыяланып, райондук комиссия өз ишин баштаган. Райондук комиссия 2022 жылдын 14 июнунан арыздарды кабыл ала баштап, бүгүнкү күнгө карата райондук комиссияга 23.435 арыз келип түшкөн. Анын ичинен Новополовка айыл аймагынан 15.903 арыз, Военный Антоновка айыл аймагынан 4.055 арыз, башка 17 айыл аймактан 3.477 арыз келип түшкөн. Келип түшкөн арыздарды комиссияларды компетенциясына ылайык корутундуларды берүү үчүн тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга жиберген. Кадастр мекемесинин жана архитектура органдары тарабынан жер участогунун жайгашуу схемасы жана жерлердин эксплуатацияга менен жер мунапысын объектилерине туура келген контурлардын жана аянттардын аймактардын чектерин тизмеги жасалды. Тиешелүү корутундулар алынгандан кийин комиссия арызды карап чыгып, жеринен ар бир үйгө барып, арыз ээлеринин жерлери такталып, арыздарын комиссия карап чыгып, 16.070 арыз боюнча оң чечим кабыл алынды. Келген арыздардын 71,7% чечилди. Арыз коомдук билдирүү процедурасынан өттү. 13.314 арыз коомдук билдирүүдө турат. Азыркы мезгилде 780 арыз кайтарылды. Мыйзамга туура келбегендиктен калктуу конучта жайгашкан барак чабан үйлөрү кайтарылган. 1307 арыз боюнча комиссия терс чечим кабыл алып, жана арыздарды кароодон баш тартуу жөнүндө комиссиянын жүйөлөнгөн чечимин арыз ээсине жөнөтүлгөн. Тиешелүү өзгөрүүлөр киргенден кийин 1057 жер участкалары кызыл сызыктан чыкты. Бул 81% түзөт. Бирок 250 жер тилке дагы эле кызыл сызыкта калып турат азыркы мезгилде. Жогорку чыңалуу өткөн электр линияларынын алдына 851 арыз болсо, 755 чыгып 85. Темир жол транспорт өткөн жолдорго жакын жайгашкан 61 үй болчу, алар баары чыгарылып өттү. Сибир жарасы көмүлгөн чордондордун 265 болчу, 230 чыкты. 35 калып кетти. Көрүстөнүн санитардык корук зоналарына жакын 55 үй турат. Газ түтүнүнөн өткөн жерлерден 9 үй, суу фондунун корук зоналарында жайгашкан 66 үй турат. Чоң көйгөй жерлерде сот органдары тарабынан коюлган чектөө аресттер болду. Ак Ордо конушунда 2023 жылдын башында 333 гектар жер аянтына камак салынган болгон болсо, бул орточо эсеп менен 5800га жакын жер участка арестте турган. Арестте турган жерлерге мыйзам жайылбайт. Райондук прокуратура органдары, облус, райондук мамлекеттик администрация бирге камактан чыгаруу боюнча иш алып барып, бүгүнкү күндө сот органдары тарабынан Ак Ордо конушунда 41 мүлк санына аянтына 42 гектар камак салынып турат. Коомдук билдирүү мөөнөтү аяктагандан кийин талаш жаралбаган жер участкаларынын ээлери курулуш долбоорун иштеп чыгуу үчүн райондук архитектурага кайрылышат. Бүгүнкү күнгө карата коомдук билдирүүдөн 14.756 өткөн арыздардын ээлери райондук архитектура арыз менен кайрылып, 9.153 курулуш долбоору жасалып берилди. Райондук мамлекеттик администрациянын токтому менен 8.130 жер участкасы трансформацияланып, чечим айыл өкмөттөргө жөнөтүлдү. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жерлердин бекитүү жөнүндө 8.130 чечимдерди чыгарган. Чечимдердин алган жарандар 7.132 арыз менен кадастр мекемесине менчик укуктарын каттоо үчүн кайрылып, алардын 6.207си косакка ээ болушту.
Rayонда жер мунапысын жүргүзүүдө президенттин жеке тапшырмасы боюнча негиз аткарган ишибиздин басымдуу бөлүгү бул Агордо конушу болгон. Ал жерде 900 гектарга 9 гектар жерде 14.152 жер участка бар. Анын 95% мыйзамсыз өз билемдик менен турак жай үйлөр салынып кеткен экен. Агордо конушунан келген 14.728 арыздын 12.233-ü комиссия оң чечим чыгарып берди. Башкача айтканда 86,4% бүткөрүлдү. Калгандар ар кандай жүйөлүү себептер менен караганы мүмкүн эмес болду. Биринчи арестте турган жер участкалар 1070, андан кийин бул бош участкалар 600 ашыктагы. Бир көйгөйлүү жерлер бул талаш жаралган жер участкалар 400гө жакын. Бир жерди 2ден 3дөн бир адамдарга сатылып кеткен жерлер. Чын айтканда бул талаш болгон жерлерди чечкен комиссиянын күчү жетпей жатып, көпчүлүгүн көйгөндө ушул жерде жаралып келет. Негизинен кыскача маалымат ушул. Суроолор болсо да жооп берүүгө даярмын. Бардыгын ол алуу же сокулукка суроолор барбы?